Açma aka. Gel bir dakika. Hadi tut piyano. Бүгүнкү программада жол коопсуздук эрежелерин одоно бускан, анын ичинен мас болуп алып машина айдаган бир катар айдоочулардын жоруктарын айтып көрсөтүп беребиз. Айрыкча ушул дем алыш күндөрү өтө көп болду. Программабызды Бишкек шаарында Байтик Баатыр менен Ал Токомаев көчөсүндө бир студент жаш жигиттин кулагына наушник коюп алып чырактан өтөм деп автобуска урунган жол кырсыгы менен баштайбыз. 20-июнь саат 19:50 маалында кечинде болгон. Эл ташыган автобус сүзүп алган жигитти ошол убакта тез жардам келген. Азыркы учурда кырсыктын чоо жайын аныктоо боюнча бардык тиешелүүлүктөө иштери жүрүүдө. Уна айып короого токтотулду. 26-июндан 27-июнга караган түнү саат 1 чамасында милиция кызматкерлери Mercedes-Benz маркасындагы автоунааны Жаш Гвардия бульвары көчөсүндө токтотушкан. Айдоочунун жүрүм-турумунда мас абалында белгилери байкалган. Медициналык кароо үчүн айдоочуну наркология бөлүмүнө жеткирүүдө ал баш тартып, бир нече жолу телефон чалууларды кылып, үчүнчү жактарга берүү аракетин жасаган. Ошондой эле милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийген эмес. Айдоочунун айдоочулук күбөлүгү да жок болуп чыкты. Мыйзамга каршы аракеттерине карабастан анын өздүгү такталды. Медициналык мекеме тарабынан айдоочунун алкоголь ичимдиктерин колдонгону тастыкталды. Материалдарды жол жоболоштурулгандан кийин автоунааны айып короосуна алып бара жаткан учурда айдоочу автоунаага отуруудан баш тартып 102 номуруна чалып билдирүү жасаган. Окуя болгон жерге милиция тобу келген. Автоунаа атайын айып короосуна жеткирилип, ал эми айдоочуну андан ары кайра териштирүү үчүн жакынкы милиция бөлүмүнө жеткирилди. Кармалган мындай айдоочу дагы кызматкерлерге тиешелүү документтерин толук көрсөтпөй, аларды бир топ убарага салды. Загран паспорт болады. Загран паспорт емес. Açma aka. Gel bir dakika. Hadi tut piyano. Baytı siz mi? Qaqdan келдіңіз? Мокулдун. Көрмөдүн бу? Суга түшүп. Биз азыр рейдтик иш-чаранын алкагында турабыз бияктачы. Турабы? Мокулда чыгып элем, шаарга чейин башка келет. Эмне иш алдыңыз эле? Пиво. Пиво иш алдыңыз беле? Азыр артта досторуңузду түшүрүп коюңуз. 26/06/26 рейдтик иш-чара болуп жүргөн. Рейдтик иш-чаранын алкагында Молодая гвардия поворот Озерный кесилишинен бул айдоочуну токтотсок, бул айдоочунун жанында айдоочулук күбөлүгү жок экен. Ошол эле маалда спирттик ичимдигин ичип алыптыр. Азыр штраф стоянкага келип тиешелүү протоколдорун түзүп, колуна берип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп бердик. Анакей протокол. Мындан кийин айдоочулук күбөлүгүңүз жок айдабаңыз. Автоунааны спирттик ичимдигин ичип алып башкарбаңыз. Жана жакындарыңызга, бир туугандарыңызга да жеткирип коюңуз. Хорошо? Денесине залал келтирүү фактысы боюнча кылмыш иши козголуп шектүү кармалды. 2026 жылдын 20-июнунда Бишкек шаарынын Свердлов районунун ички иштер башкармалыгына ИБ аттуу жаран жазуу жүзүндө арыз менен кайрылып, мурдагы жолдошуна карата мыйзам чегинде чара көрүүнү суранган. Анын айтымында 2026 жылдын 19-июнунда Бишкек шаарынын Свердлов районуна караштуу Дачная айылындагы үйлөрдүн биринде мурдагы жолдошу ага карата күч колдонуп, денесине залал келтирген. Аталган факт боюнча Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 138 беренесине уруп сабап кыйноого ылайык кылмыш иши козголду. Жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан 1985 жылы туулган
УМ аттуу жаран шектүү катары кармалды. Ал тергөө кызматына жеткирилип, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-беренесинин негизинде кармалып, Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгы үй бүлөлүк зомбулуктун ар бир фактысы ички иштер органдарынын өзгөчө көзөмөлүндө экенин эскертет. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык үй бүлөлүк зомбулукту системалуу түрдө жасагандар 3 жылдан 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратылышы мүмкүн. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө амалдары улантылууда. Бардык зарыл болгон тергөө жана процессуалдык аракеттер жүргүзүлүп, алардын жыйынтыгы менен мыйзамдуу чечим кабыл алынат. Белгилей кетсек, кылмыш иши райондук башкармалыктын жетекчилигинин көзөмөлүндө.大家好，欢迎来到我们GR94的新闻资讯们，我要给你们说，今天我们2026年6月20号开始开车的时间不能喝酒，如果喝酒了，在路上的话罚款8万索姆，然后3年不能开车了。如果你开车的时间喝酒了，然后打了别人的车的话，10万索姆那个罚款，然后5年不能开车了，然后是抓了你，然后你外面了。在路上的话，在路上不能超速70吗？你们开多少现在？70吗？60-70的4个小时里面打电话102，对102。你们在路上，你们山那边，如果你们车坏了，如果你们抓了一个人，如什么事情，你们可以给我们24个里面小时给我们打电话，普通话能听得懂，就是不能超速70，然后你们2个车的是对500到700米。Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы азыркы учурда Бишкек Нарын Торукар жолунда иш алып барып атабыз. Бул жерде өзүңөр көрсөңүздөр болот. Боом капчыгайда жаан жаап атканына байланыштуу айрым жерлерде таш түшүшү мүмкүн. Ошого байланыштуу урматтуу айдоочулар, жол эрежени так сактагыла, кууруңарды кийгиле, карама-карш тилкеге чыкпагыла. Жана жолдордо жаан жаап атканына байланыштуу айрым жолдордо көлчүктөр толуп калышы мүмкүн. Ошол жерден этият болуп өтүңүздөрдү суранып кетет элек. Жол эрежени так сактагыла, Кыргыз милициясы ар дайым кызматта. 2026 жылдын 24 июнь күнү саат 15:05 чамасында Бишкек шаарынын Лев Толстой жана Асаналиев көчөлөрүнүн кесилишинде жол унаа кырсыгы катталды. Алдын ала маалыматтарга ылайык Хова үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа түндүк багытты көздөй бара жатып, 58 жаштагы аял кишини сүзүп кеткен. Натыйжада ал алган жаракатынан каза болгон. Кырсыктын негизги себеби катары жөө жүргүнчүнүн жол белгиленбеген жерден чыгыштан батышты көздөй өтүүгө аракет кылган учурда оор жүк ташуучу унаанын алдынан чыгып, айдоочунун алдындагы көрүнбөгөн аймактан байкалбай калышы айтылууда. Учурда бул факт боюнча тиешелүү териштирүү иштери жүрүп жатат. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, биз азыркы учурда Лев Толстой, Асаналиева көчөлөрүнүн кесилишинде турабыз. Дал ушул аймакта бүгүн 2026 жылдын 24 июнь күнү жол унаа кырсыгы катталган. Жол унаа кырсыгынын негизги себеби оор жүк ташуучу автоунаа түндүк багытты көздөй бара жатып, 58 жаштагы аял кишини өлтүрө сүзгөн. Бул боюнча азыркы учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Урматтуу айдоочулар, жолдо жүрүүдө өзгөчө оор жүк ташуучу автоунаалардын айдоочуларына кайрылабыз. Жолдо жүрүүдө жол эрежесин сактап, унаа башкарып бараткан учурда оңду, солду, алдыдагы адамдарды карап айдаңыздар. Ал эми жөө жүргүнчүлөргө айтарыбыз, жолдо жүрүүдө жөө өтмөктөн гана өтүңүздөр. Шаар көчөлөрүндө азыркы учурда жагдай мына ушундай. 2 машинанын биринен мас айдоочу кармалып жатат. Бул дем алыш күндөрү өткөрүлгөн рейдтин гана жыйынтыктары. Мас болуп алып машина айдаган дагы бир окуя Бишкек шаарынын Токомаев проспектисинде орун алды. Анда шектүү катары токтотулган унаанын ээси жаш жигит экен. Текшере келгенде анын мас абалында унаа башкарып жүргөндүгү белгилүү болду. Айдоочу дароо республикалык наркология борборуна жеткирилип, алкоголдук ичимдик ичкени аныкталды. Ага карата кандай чара көрүлгөнү тууралуу кийинки сюжетте көрүңүздөр.
Бүгін 27/06/2026 жылы күчөтүлгөн тартипте Бишкек шаарында рейдтик иш алып барып атканбыз. Иш алып барып аткан учурда мас айдоочуларды тозуп 2 айдоочуну кармадык. 2 айдоочуну ушу тийишелүү жаңы мыйзамдын негизинде түшүндүрүштөн жүргүзүп, тийиштүү протоколдор түзүлдү. Автоунаасына айып короо киргизип, нарколог бөлүмүнө алып келип, алкоголь ичкендиги тастыкталды, жана наркотикалык чеккени тастыкталды. Тийиштүү протоколдор түзүлүп, мыйзам чегинде иш алып барып түшүндүрүштөн жүргүздүк. Батарея аз.